Арстанбапта сел жүрдү. Кыргызстан ноутбук чыгара баштады. Эми Бишкекте айдоочулар кезек менен жолго чыгышабы? Арыбаңыз, эфирде Поликлиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Июлда Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунда жайгашкан Арстанбап айыл аймагында сел жүрдү. Нөшөрлүү жааган жамгырдын кесепетинен колоттордон келген сел суулары ички жолду каптаган. Анын натыйжасында оорукананы жана соода үйүн, 5 көпүрөнү, 1 чакырым ички чарбалык жолду сел суулары каптап, 23 жеңил унааны агызып кеткен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги билдиргендей, Арстанбап айыл аймагында болуп өткөн селдин кесепетинен жашоочулардын арасында жабыркагандар болгон эмес. 2024 жылдын 6 айында табигый жана техногендик кырсыктардан Кыргызстан 1 миллиард 900 миллион сом зыян тартты. Бул тууралуу 25 июлда Бишкектеги маалымат жыйынында өзгөчө Кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Ош, Жалал Абад облустарындагы зыяндын көлөмү дагы такталууда. Быйылкы жылы селден жана башка кырсыктардан 25 адамдын өмүрү кыйылганы айтылды. Өкмөт алардын жакындарына 1 миллион сомдон жардам берет. Ошондой эле үйү капиталдык ремонтко муктаждарга 500 миң сомдон берүү каралган. Садыр Жапаров Франция президенти Эммануэль Макрондун чакыруусу менен Францияга иш сапары менен учуп кетти. Бул тууралуу президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азимбакиев билдирген. Алдыда боло турган сапардын алкагында 25 июлда президент Садыр Жапаровдун туруктуу өнүгүү үчүн спорт, тезирээк, бийигирээк, күчтүүрөөк, жакшы келечек үчүн бирге аталышындагы Париж саммитине катышуусу пландалган. 26 июлда Садыр Жапаров 33-чү жайкы Олимпиада оюндарынын расмий ачылышы аземине дагы катышат деди ал. Эске салсак, 33-чү жайкы Олимпиада оюндары 26 июлдан баштап 11 августка чейин Франциянын Париж шаарында болуп өтмөкчү. Мелдешке жалпысынан 206 мамлекеттен 10 миңден ашуун спортчу спорттун 45 түрү боюнча күч сынашат. Биздин Кыргызстандан бул мелдешке 16 спортчубуз өлкө намысын коргойт. Алар спорттун күрөш, сууда сүзүү, жеңил атлетика, бокс жана дзюдо боюнча ат салышат. Ош шаарында 500 ишкер нааразычылык акциясына чыгышты. Соодагерлер 21 июль күнү Ош мэриясынын алдындагы имаратта чогулушту. Алар сел каптаган борбордук базарды башка жакка көчүрүү мөөнөтүн узартууну суранышкан. Базарды жылдырууга каршы эмес экенин айтышып, сезон учурунда 1-2 ай ошол жерде иштеп турууга мүмкүндүк берүүнү өтүнүшкөн. Акцияга чыккандар элдин үнүн уккула, президент Жапаров элдин үнүн угуңуз деген плакаттарды көтөрүп чыгышкан. Эске салсак, 14 июлда катуу жаандан кийин Ак Бура дарыясы кирген. Кыян жүрүп, Оштогу борбордук базарды чет жаккадагы айылдарды сел каптаган. 5 киши каза болуп, бир нече автоунааны сел агызып, үйлөр, көпүрө, жолдор жарактан чыккан. Ал эми соодагерлер чоң чыгымга учураган. Ушундан кийин Ош мэриясы борбордук базар Жапалак айылындагы Көкүмбий көчөсүнө көчүрүлө тургандыгын билдирген. 19 июлда шаар башчысы Бакытбек Жетигенов базар көчүрүлө тургандыгын жер тилкесин көрүп чыккан. Маалыматта айтылгандай, базар Ош автоунаа базарынын жанындагы 16,7 гектар жер тилкесинде жайгашат. Тиешелүү кызматтарга базарды көчүрүү боюнча даярдык иштерин баштоо тапшырмасы берилген. Мунун алдында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарында селден жабыркагандарга жолугуп, борбордук базар башка жакка көчүрүлө тургандыгын билдирген. Ал Ак Бура суусунун боюна мыйзамсыз курулуштар, көпүрөлөр, эс алуучу жайлар тазалана тургандыгын айткан. АКШ президенти Джо Байден президенттик экинчи мөөнөткө ат салышпай тургандыгын билдирди. Бул тууралуу ал социалдык тармактарда кабарлаган. Мен үчүн силердин президентиңер болуп кызмат кылуу улуу урмат. Мен экинчи мөөнөткө баруу ниетин билдирсем да, менин партиямдын жана өлкөмдүн кызыкчылыгы үчүн президенттик ат салышуудан баш тартып, калган мөөнөтүмдөгү өз милдеттеримди аткарууга гана көңүл топтошум керек деп билдирди 81 жаштагы Байден америкалыктарга кайрылуусунда. Байден өз сөзүндө Демократиялык партиядан президенттикке вице-президент Камала Харристин талапкерлигин сунуштады. Камала Харрис өз кезегинде Джо Байденге ыраазычылык билдирип, шайлоого аттанууга даяр экенин билдирген. Эми демократтар президенттик кызматка өз талапкерин августтагы курултайында белгилеши керек. Эске салсак, АКШда президенттик шайлоо быйыл 5 ноябрга белгиленген.
Бишкек шаарында мэрия жеке унааларды номуруна карата кезектештирип жолго чыгаруу боюнча мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Мэрия белгилегендей, бул мыйзам долбоорунун максаты республикалык маанидеги шаарларда транспорттук жол тыгындарын азайтуу, көчө жол тармагынын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, транспорт каражаттарын жана жөө жүрүүчүлөр үчүн жагымдуу, ыңгайлуу жана коопсуз шарттарды түзүү, транспорт каражаттарын азайтуунун эсебинен шаарларда экологиялык абалды жакшыртуу экендиги айтылат. Мыйзам долбоорунда республикалык маанидеги шаарлардын жолдорунда автоунаалардын номердик белгилери боюнча чектөө киргизүү сунушталынды. Ага ылайык дүйшөмбүдө номери 1-2 саны менен аяктаган, шейшембиде 3-4, шаршембиде 5-6, бейшембиде 7-8, жума күнү 0-9 саны менен аяктаган автоунааларга саат таңкы 7-ден кечки 9-га чейин шаардын жолуна чыгууга тыюу салынат. Чектөө ишемби, жекшемби жана майрам күндөрү колдонулбайт. Чектөө атайын жана коомдук автоунааларга тиешеси жок. Мэрия мындай кескин чара жолдогу тыгындарды 20%га жеңилдетүүгө алып келет деп эсептейт. Мыйзамды сактабагандарга 1000 сом, юридикалык жактарга 5000 сом айыппул каралган. 2023 жылы дагы Бишкек мэриясынын автоунаалардын номуруна карап кезеги менен чыгаруу сунушу социалдык тармактарда кызуу талкууланган болчу. А сиздин бул мыйзамга көз карашыңыз кандай? Комментарий жаза кетиңиз. Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун алдындагы Кыргыз электроника ишканасы Мекен брендиндеги ноутбуктарды чогулта баштады. Бул тууралуу Кыргыз индустрия 25-июлда Facebook баракчасында жарыялаган. Аталган ишкана буга чейин Acer, Lenovo сыяктуу көптөгөн дүйнөлүк брендтердин атынан ноутбуктар жана планшеттер үчүн тетиктерди чыгарган атактуу кытайлык Clovertech Industries компаниясынын электрондук компьютерлердин жана жабдуулардын сыноо үлгүлөрүн алган. Бул Кыргызстандын жарандарына, анын ичинде окуучуларга жана студенттерге жогорку сапаттагы ноутбуктарды, Chromebook'тарды жана планшеттерди арзан баада сатып алууга мүмкүндүк берет деп жазылган маалыматта. Июль айынын башында өлкөдөгү мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо үчүн Кыргыз индустрия жана билим берүү жана илим министрлигинин ортосунда келишим түзүлгөн. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Так маалыматтарды алып туруу үчүн биздин каналга катталганды унутпаңыздар.